Бишкекте бүгүн 20 сентябрь саат 8 чамасында Транспорт жана коммуникация министрлигинин имаратынын жанында жайгашкан көп кабаттуу имараттан өрт чыкты. Кырсык жаңы курулуп жаткан 8 кабаттуу имараттын эң үстүнгү кабатынан чыгып, учурда өрт өчүрүүчү кызматкерлери иштешүүдө. Имарат Исанов көчөсүндө жайгашып, өрттөнгөн аянт 300 чарчы метрде экенин окуянын күбөлөрү кабарлашты. Старший инспектор Первомайского района майор Имангазиев. Бизге өрт боюнча билдирүү 20-25-те келип түшкөн. Биринчи өрт өчүрүүчүлөр 20-34-те келген. Азыркы убакта бу жерде 6 пожарный расчет иштеп атат. Өрттүн келип чыгуу себеби такталууда, белгисиз азырынча. Мен атым Акылай, фамилия Мамбетова. Мен ушул үйдө жашайм. Үйдө балдарым менен отургам. Анан кийин чоң большой взрыв был, сильный. Балдарым коркуп, не болот деп биз биринчи этажда турабыз. Эшикке чыксам, баары күйүп аттыр. Аябай эле коркунучтуу болду. Бул азыркы күйүп аткан стройка имарат боло элек дагы. Бир аябай чоң кишиники баштанат. Ким экенин мен билбейм, бирок анткени бул жерде мурун Министерство транспорта и связянын немеси болчу, столовый болчу. Ошону экинчи этажын бузуп, анан кийин ошол эле эски фундаментке мына 7 этаж жаңы бирдемени куруп атат. Эми бүгүн биз үйдө кантип жатабыз, Кудай билет. Анткени өзүңөр көрүп турасыңар, баары түтүн. Жытын өзүңөр көрүп атасыңар. Биздин үй жап-жакын. Көп болсо бир 10 метр. Ошол жыттарын баары үйгө келет. Билбейм бүгүн кантип жатабыз. Представляете, если бы ветер дунул еще в нашу сторону, от нашего дома, от 30-квартирного дома, практически не осталось бы ничего. Наши жители были вынуждены подняться на крышу и защищать наш дом от пожара. Если бы вот такая искра попала и загорелось бы все, кто бы спасал? Когда я позвонила в мэрию и сказала, тут всего 2 пожарные машины мало, дайте больше, они говорят, в городе всего 4 пожарные машины. Так эти 2 пожарные машины, они с трудом доставали вперед до 3-го этажа. Это позже приехала вот такая одна машина, и то там напор совсем маленький, который вот, смотрите, они 2 часа тушат вот такой пожар. Что будет, если бы пожар был много серьезнее? Моя фамилия Исаева Ольга Федоровна. Ну, я подошел, и там что-то рвануло. Я сначала не понял, что это пожар. Я испугался.